Финансы полициясы жоюлду. Тиешелүү токтомго премьер-министр Улукбек Марипов кол койду. Расмий маалыматтарга ылайык көмүскө экономиканын деңгээли 130 миллиард сомду түзөт. Ал эми көз карандысыз эксперттер көмүскө экономиканын үлүшү ИДПнын 24%дан 43%на чейин экендигин белгилешет. Бул финансы полициянын кызматын талаптагыдай иштебегендигинен кабар берет. Мындан тышкары көз карандысыз эксперттерден жана бизнес коомчулугунун өкүлдөрүнөн экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү жаатында бул органдагы коррупция ошондой эле анын жеке ишкердикке мыйзамсыз кийлигишүүсү боюнча нааразычылыктар келип түшүүдө. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3-чү беренесине ылайык ички экономикалык коопсуздуктун кызыкчылыгы үчүн финансы полиция экономикалык жана коррупциялык кылмыштарга каршы күрөшүүдөн сырткары алдын ала болжолдоо, ички экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу, ошондой эле жеке ишкердик субъекттердин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого милдеттүү. Бирок финансы полиция объективдүү түрдө бүгүнкү күндө жогоруда аталган милдеттерди ишке ашыруу боюнча чараларды көрбөстөн жазалоочу функцияларды гана аткарып келүүдө.